Жайлоодо жоголгон 14 жашар баланын жансыз денеси табылды. Балбак Түлөбаев оору качан токтой турганын айтты. Согуш башталдыбы? Кытай бийлиги АКШнын бийлигине катуу чакырык таштады. Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев элге кайрылуу жасап, бул оорунун токтотуу жолун айтты. Калайык, бул оору качан токтойт билесиңерби? Качан сиз, ооба, сиз тууганым, базарларда, транспортто, жабык жерлерде жана эл көп жерлерде маскасы жок кетип бара жаткан кишини токтотуп, эмне үчүн маска кийген жоксуз деп сураганда токтойт. Эмне үчүн ал жоопкерчиликсиз адам бүткүл элди дүрбөлөңгө салып баарыбызды оорутуш керек? Күнөө жалгыз эле бийликте эмес да, бизге да жардам бергиле да. Чогуу болмойн муну жеңе албайбыз. Ыргалжың болбой баарыбыз бири-бирибизди көзөмөлдөйлүчү. Ошондо тып эле токтойт. Кайра тынч убакка түшүп жаныбызды багабыз деп жазат ал социалдык тармактагы баракчасына. Муфтият өлүктөрдү биринин артынан экинчисин кабырга ыргытып жаткан видео боюнча билдирүү таратты. Социалдык тармактарда каза болгон адамдардын баштыкка салынган жансыз денесин казылган жерге биринин артынан экинчисин ыргытып жаткан видео тараган. Видео Бишкек шаарында жашыруун камера деген аталышта эл арасына жайылып, көпчүлүктү дүрбөлөңгө салды. Интернетке тарап кеткен видео боюнча муфтият билдирүү таратып, чындыкка дал келбей турганын кабарлады. Социалдык тармактарда маркумдардын сөөгүн кабырга ыргытып жаткан видео тарап жатат. Бул чындыкка дал келбейт, деди муфтияттан. Индия мамлекетинде тартылган видеону Бишкекте деп таратуу өз элине, жерине, мекенине болгон кыянатчылык. Мындай жалган маалымат тараткандардын жазасын Алла Таала өзү берсин деп айтылат мекеменин маалыматында. Маалыматка ылайык Кыргызстанда маркумдун сөөгү шарият көрсөткөн тартип, урмат сый менен жерге берилүүдө. Маркумду акыркы сапарга узатууда жакын туугандары катышып, жаназа окулуп, кырдаалга жараша сактык чараларын сактоо менен коюлууда. Урматтуу мекендештер, интернет аркылуу ар кандай такталбаган фейк маалымат тараткандар көбөйүп кетти. Кандай гана маалымат чыкпасын, биринчи маалыматтын булагы. Расмий тастыкталганы аныкталган соң ишенүүңүздөрдү суранабыз. Эгер фейк маалымат көрүп, бүдөмүк ойлор жаралса, аны башкаларга бөлүшпөй тийиштүү органдардан тактаңыздар деп элге кайрылды. Ноке районунда Жайлоодон 14 жаштагы баланын жансыз денеси табылды. Анын сөөгүн жергиликтүү тургундар табышкан. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. 26 июнда саат 19:00 чамасында Тоскоол ата Токой чарбасынын Бештеке жайлоосунда 2006 жылы туулган бала кошунасыныкына кетип, үйүнө кайтып келбегендиги тууралуу маалымат нөөмөт бөлүмүнө келип түшкөн. 2 июль күнү издөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн 7 куткаруучу, ИИМден 3 кызматкер тартылып, натыйжа болгон эмес. Куткаруучулар жайлоодо жайгашкан чатырда түнөп калышты. Издөө иштери бүгүн да улантылат деп билдиришти мекемеден. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров Малайзиянын падышасы Султан Абдуллага экинчиге президент Сооронбай Жээнбековдун ишеним грамотасын тапшырды. Сүйлөшүү учурунда Малайзиянын падышасы Азимбек Бекназаровдун малай тилинде сүйлөгөнүн белгиледи. Султан II Абдулла 7 жыл мурун бир жума иш сапары менен Кыргызстанда жүргөнүн жана жылкынын эти аябай жакканын айткан. Ошондой эле ал кыргыз боз үйүндө суктанаарын билдирди. Жолугушууда Малайзиянын жетекчиси элчинин жубайынын улуттук кийимине кызыгуусу артылган. Азимбек Бекназаров падышаны дагы бир жолу Кыргызстанга расмий сапар менен келүүгө чакырды. Орусиянын Токойунан массалык түрдө мигранттар көмүлгөн жер табылды. Ал жерге тажик жана кыргыз жарандары коюлган айтылууда. Орусиянын Якутск шаарындагы Токойдо канаттуулар фермасынын аймагынан массалык түрдө көмүлгөн мүрзө табылды. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Орусиянын тергөө комитетинин республикалык бөлүмүнүн расмий сайты 5 мигрант уруксатсыз көрүстөнгө коюлуп, экөөнүн аты жөнү аныкталганын жазып чыккан. Алардын бири Тажикстандын, экинчиси кыргыз жараны болгон. Тергөөчүлөр көмүлгөн адамдардын калганынын аты жөнүн аныктап жатышат. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча процедуралык чечим кабыл алынат деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле мигранттардын сөөгү коюлган жерге жакын жакта атайын көрүстөр бар экендиги айтылган. Согуш башталдыбы? Кытай бийлиги АКШнын бийлигине катуу чакырык таштады. Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чжао Лицян маалымат жыйынында АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпеонун Пекинге каршы айткан айыптары негизсиз деп билдирди. Биз бул америкалык саясатчынын каталарын оңдоого, саясий вирус жайылтууну токтотууга жана Кытай менен АКШнын ортосундагы кызматташтыкты алсыратуунун ордуна
эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого чакырабыз, деди ал. Эске сала кетсек, Помпео Кытай дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эрежелерин бузган жана коронавирустун адамдан адамга жугаарын 1 ай бою айтпай жүрө бергендиктен оору өлкөнүн бардык тубандарына жайылып кеткен деп айткан. Бүгүн 9 июлда Ысык Көл облусунун Тоң районунда сел жүргөнүн күбөлөр видеого тартып чыгарып жатышат. Алдын ала маалымат боюнча кыска мөөнөттө жаап өткөн жаандын кесепетинен балыкчы Бөкөнбаев унаа жолунун 60-70 чакырым аралыктарын кум шагылдарга толтурган. Унаа жол номер 33 жол тейлөө ишканасынын балансында учурда техника тартылып, тазалоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу ÖKMдин Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Замир Жумагазиев билдирди. Жерине Тоң райондук номер 38 өрт куткаруу бөлүмүнөн ыкчам топ, номер 33 ЖТИден 1 грейдер, күнчыгыш айыл аймагынан 1 экскаватор тартылган. Унаалар өтүүдө, деди ал.